26 жаш, андан кийинки шайлоолорго да катышып көрдүңүз. Бирок дайыма эле жеңиш сиз тарапта болбой келатат. Чарчаган жоксузбу? Кандай каражат болобу, жеңиш болсун деген мен аны менен макул эмесмин да. Мен өзүм бу жерде 1 жыл мен досторум айтат, мен сени 1,5 жыл жоготуп койдуп, каяктасың билбейбиз деп. Мен 1,5 жыл ушул жерде өзүм начальник строительный участка болуп жүрдүм. Күнү түнү эртең менен кетем, түн ичинде келем, ушул жерде жүрдүм. Адам баласы жашоодон айрылып калыш батыл экенин, жашоо мөөнөтү кыска экенин түшүндүм. Бул ата эненин балага, кичинекей баланын ишеними болгону, бул уже баланын жарым ийгилиги десек болот да. Баланы ишенип эле колдоп турса, бала баарын жасайт, баары колдон келет. Кызым былтыр жана Flex программасына өттү да. Мектепте жалгыз эле өттү, өзү үчүн. Ошондой чоң мен да сыймыктанам. Уктарында көп ойлонсоң дагы зыян баягы укташыңа дагы. Мирбек мырза, мына бүгүн биз сиздин заманбап, жаңы технологиялар менен курулган отелиңизде турабыз. Бул жерде мен биринчи жолу келип атам. Абдан жакты, жакшы, мындай өтө ыңгайлуу, жарык, жакшы отель болуп эсептелет экен да. Анан албетте сизге журналисттер буга чейин көп эле кайрылып интервью алышса керек да. Анан деги эле алардан чарчайсызбы? Негизи өзү публичный адам болуу мындай сизге эмне алып келди? Өзүңүздү канчалык деңгээлде публичный адаммын деп эсептейсиз? Рахмат. Эми журналисттер кайрылса, ушундай интервью берип кой деп, мындай ар кандай журналистте кайрылат. Жаштарга бир үлгү болсун, дем болсун деп мен эч качан жок дебейм. Себеп дегенде мен бир тажрыйбам, оюм, мындай бир идеяларым жетип калса, бул чоң бир менче бул да мүмкүнчүлүк да. Анан өзүм дагы мындай жоопкерчиликтүү сезем да, башкалардын алдында дагы мен эгер бир нерсени билип турсам, бир нерсени менден сурап турса, мен эч качан жок дебейм, ар дайым ой менен бөлүшкөнгө ачыкмын. Анан көп эле кайрылышат, баягы мен аябай эле публичный деп айтпайм. Мисалы, сиз деле мени жакында эле билдиңиз да. Анан ошентип билип калгандар, келип сурап калгандар болот. Жаштар чакырып калат, ар кайсы форумдарга сүйлөп бериңиз деп. Сөзсүз барганга аракет кылам. Барып, айтып, өзүмдүн ичинде болуп турган мындай ойлорумду кээде бук болуп турган бир баалуулуктарды бир өзгөрүүгө нукка бура турган ойлор болсо, пландар болсо, эл аралык тажрыйбадан байкаган нерселерим болсо, сөз айтып, ошону ойлондурганга аракетин кылам да ар дайым. Мен ошондой иш-чараларда сизди байкаганым, мындай абдан өзүңүздү бир шайдоот алып жүрөт экенсиз, анан активдүү жашоо образында жашагандай таасир калтырасыз да. Мен таң калып жүрөм да, сизде мындай энергия каяктан, анан деги эле күч кубатты кайдан аласыз? Эң биринчиден эме мындай да, тиги өзүң жаккан иш менен алек болсоң, иш өзү энергия берип турат. Иш себеп дегенде эртең менен кээде бир жакшы иш кылып атсаң, эртең менен кээде эртең менен ерте туруп аласың, таң атпай туруп аласың. Ошол жумушуңа барганга кеч келип жатсаң дагы таң атпай туруп, мындай уйку жок да. Анан бул иш өзү энергия берет. Анан мен мындай ар дайым анализдеп турам жасап аткан ишим. Чынын айтсам, мен чынында ушул иш менен жасагым келеби, өзүмдүн жашоомдун убактын ушуга короткум келеби деп мындай жумасына бир 2-3 жолу анализдеп турам да өзүмөчү. Ушун чыныгы меникиби, чыныгы ушу менен алек болгум келеби, же бул меники эмеспи деп ушуну мен ойлонуп турам да. Тажрыйба жолунда бир 3-4 жылда сөз чөйрөмдү же жасаган ишимди өзгөртүп турам да. Себеп дегенде бир 3-4 жыл жасагандан кийин мага мындай кызыгы кете баштайт да. Аны сезе баштаганда өзүм кайра өзүм мындай ички сезимимди тыңшап баштайм. Кайсыл жак мага мындай да кайра дем берет, кайсыл жакта өзгөртсөм деп, же болсо ошол эле ишкердүүлүктө жүргөндө деле мурун жарандык коомдо да иштедим. Анан жанагы социалдык ишкерлер ассоциациясындагы да көп жаштарды окуттук Кыргызстан боюнча. Башында өзүм негиздөөчүсү болуп, аткаруучу директор болуп ал жакта жүрдүм. Анан 3-4 жылдан кийин да көрүп, билип, анан кийин баарын жаштарга өткөрүп берип, анан
бул мисалы бул мейманкананын үстүндө иштеп баштадым. Азыр дагы 1-2 жаңы идеяларым бар, ошолордун үстүндө аракет кылып баштадым да. Анан бул баягы сөзсүз баягы жашоо кыска да. Анан жашоо мөөнөтү кыска, ошон үчүн мындай жашоону жакшы көрбөгөн нерсеге арнаган болбойт да. Сөзсүз сен өзүң жактырган нерсе, жаңы бир багытта иштеп турсаң, энергия берип турат, ал энергияны кайра иштеп өзүңдү андай бактылуу сезесиң да. Негизи мына өзүңүз айткандайчы, ушул сыяктуу мындай жакшы сөздөрүңүз менен башкаларга мындай мотивация болгонго аракет кылып келе жатасыз да. Бирок сизге ким мотиватор болуп эсептелет анда? Ата-энеңизби же бир туугандарыңызбы? Сөзсүз бир туугандарым, сөзсүз ата-энем, менин балдарым, мисалы мага мындай дем берет. Алардын мындай келечегин ойлоп, алардын кылыктарын ойлоп, аларга мындай бир туура мындай багытты көргөзүп, мен мындай тарбия деп айтпайм, мындай багыт көргөзгөнгө аракет кылам да. Үлгү болгонго деп коет. Үлгү болгонго анан багыт. Мисалы бир менден кеңеш сураса же бир маселе менен кайрылса, мен ал маселенин чечимин тартуулай койбойм да. Мисалы мен айтам, мындай жолу бар, мындай жолу бар, мындай жолу бар. Анан мен ойлойм деп өзүмдүн гана пикиримди гана айтып коем да. Анан ал өзү тандап алыш керек да өзүн. Ал чечим өзү кабыл алыш керек. Анан ошону мен жөн эле мындай түрткүлөп, жардам берип турганга эле аракет кылам да, мисалы. Анан сөзсүз сен баягы фитнес залга барып турам, мындай айтканда. Өзүмдүн күн тартибим өзүмдүн колумда да. Мындай айтканда, мен да ойлонуп көрсөм, мен башка бирөөгө же башка бир уюмга бир да күн иштеп көрбөптүрмүн. Өмүр бою эч кимге көз карандысыз болгон. Өмүр бою ошол өзүм түзгөн уюмдарда, өзүм түзгөн ишканаларда иштеп келе жатам да. Бир четинен бирөөгө эч качан да жумушта сурагым келбейт. Анан башында да мен ушундай баягы мындай жашоодо өзгөрүү болуп кеткенден түшүндүм да, баягы мен баардык эле эшиктер ачык эмес мен үчүнчү. Эми бизде стереотиптер бар депчи. Анан мен ойлодум, эгер мени башка бирөөгө мындай немем жок болсо, аны мен өзүм жумуш сурабай тескерисинче жумуш орун түзүп, башкаларга жумуш орун түзүп берейин деген башка багытта кеттим да. Ушундай себептен азыр деген мурунку заман эмес, азыр деген бар ачык, мындай айткандачы, сен өзүң түзсөң болот. Мындай айтканда жеке менчик системаны өзүң түзсөң болот да. Анан мен Негизи өзүңүз баягы мындай ийгиликтүү ишкерлердин катарында сиздин ысымыңызды дагы айтып жүрүшөт. Анан өзүңүз башында белгилеп өтпөдүңүзбү? Социалдык ишкерчиликте мындай иш жүргүзүп келе жатам депчи. Мен байкап көрсөм, эмерек жасоо багытында ишкерчилик кылып, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга активдүү колдоо көрсөтүп келгенсиз. Эми болсо ушул жаркыраган ушул отельди өзүңүз иштеп, долбоорунан баштап, өзүңүз аягына чейин куруп чыктыңыз да. Анан сурагым келгени, эмне үчүн ушул туризм, мейманкана ишкерчилигине басым жасадыңыз? Же бул боюнча сизге бир багыт берген тандооңуз болдубу? Эң жакшы суроо. Негизи мен баягы дүйнөнү көп кыдырып калдым да. Көп мамлекеттерин кыдырып көрүп жүрдүм да. Анан биринчи барганда эле бул отельдерге барасың да. Отельдерге барасың, анан ыңгайлуу шарттарды көрөсүң. Мисалы, бизде биякта байкасаңыз, мындай бир тепкич деген жок дегендейчи. Анан биз бир жерде автономный да, бизде мисалы күн нуру менен ысык суу жылыйт дегендей. Анан баягы ошону көрүп жүрүп, мен көп мамлекеттерди байкап жүрүп, анан көп мындай жакшы фишкаларын көрүп жүрдүм да. Биягы мындай экен, тиягы тигиндей экен деп, анан ошону бир үйрөнүп жүрдүңүз. Үйрөнүп байкап жүрдүм да. Анан бир 15 жыл мурун бир Европанын бир мамлекетинде болуп, мындай ойлоп койгом да. Ушундай Кыргызстанда ушундай кылсам жакшы болот эле деп. Аны деп бир ойлоп, мындай кыялданып койгом. Анан туруп ушундай акырын-акырындан келип ушундай бир убакытта эле ушундай өзүм менен өзү эле ушундай жол ачылып баштады да, мындай айтканда, ушул жагынан тармактан. Анан толугу менен өзүмдүн идеяларымды айтып, мисалы бизде архитекторлор деле көп отельдер менен иштеген эмес да. Мен өзүм болгон оюмду эле айтып чыксам, кийин баягы серепчилер, мындай тажрыйба ушул баягы мейманканаларда иштеп жүргөн тажрыйбалуу адамдар айтты, сен стандарттарың баары тең аябай жакшы экен, эл аралык деңгээлде стандарттар экен, анан деп айтып калышты, кайдан депчи. Мен баягы тияктан
5 жылда мейманканаларда болгондо ошолорду көрүп эле ошонун оюмду эле ошону кайра эле мындай трансформировать этип баягы эмесине проектке кагазга түшүрө бергем да. Анан ошол чын айтса мындай жакшы болуп чыкты азыр. Анан эмне үчүн туризм тармагы? Мен туризм тармагына ишенем да. Келечегине. Бизде бир эки тармактын эң негизгиси мен бири болсо ошол туризм бизде. Чындыгын айтсак, бизде башка деле эч нерсе жок. Туризм биз мындай айтканда мен биздин ойлойм, биздин өлкөбүз сервисный экономика болуш керек да. Ошол негизги ушул багытта бизде азыр чын айтса жетишкендиктерибиз бар, мындай айтканда башталыш. Бирок келечекте жалаң ушул жагы менен азыр туризм тармагынан биз 500 миллион АКШ доллары түшөт бизге. Ички дүң продукциянын көлөмү 100 миңге жакын киши иштейт. Бирок кыйратып эле иштебиз мындай кылган жокпуз бул тарапта. Департамент туризми бар, 6-7 киши иштейт. Эч бир бюджети жок. Айлыгына чейин эле эптеп дегенде эч нерсе мындай тыңылып эле кылган жокпуз да, мындай айткандачы. Азыр ошондой 100 миң киши иштеп атат. Анан мен айтып атам да, биздер чындыгында шарттар түзсөк азыр. Аны деген бир нече чараларды жасашыбыз керек да. Аны мен билем да, кайсыларды. Ошол эле аэропортторду эл аралык компаниялар менен иштешиш керек. Коопсуздук маселени чечиш керек, эл аралык маркетингди жүргүзүш керек. Бул жакка мындай инвестиция жасаш керек да, мамлекет. Чынында приоритет кылып жасаса, 10 эсе көтөрсө болот бул тармакты. Бул деген бул экспорт да, бул кызмат тейлөөнү көргөзгөн экспорт да. Бунун аркасынан валюта келет Кыргызстан. Мына валюта жетпей атат бизгечи азыр Кыргызстангачы. Бүт баарын эле тапкан акчабыздын баары тең эле сыртка чыгып кетет. Бизде эч нерсе мындай ири өндүрүш жок. Анан алганыбыздын баары тең, тапканыбыз баары кайра эле чыгып кетет. А бизге кире турган мына 500 миллион пайыз кире турган бул ошол туризм тармагы тейлөө. Бүт туристтин баары жакта валюта менен киришет да өлкөгөчү. Ошону чындыгында приоритет кылып, ошону өнүктүрсөк, 500 миллион эмес, 5 миллиардка жеткирсек. 100 миң киши эмес, 1 миллион киши десе. Анан ошол эле 1 миллион киши жумуш орнун каякта түзөт? Ошол эле элет жеринде, региондордо түзүлөт. Эмне үчүн? Себеп дегенде туристтер Бишкекке келбейт көргөнгө. Бишкекке мен билем да, келет, 1-2 күндө эле уктайт дагы, кетет. Соңкөлгө, Нарынга, Кеминге, Көлгө, Ошко деп ушинтип Сусамырга деп кетишет баары. Бүт ошол дегир. Ошол деп бизде бүгүнкү күндө Россияда жүргөн балдар ошол жакта туруп эле кышкы туризм десе кышкы туризм, жайкы туризм десе мына бүт шарттар бар. Ошол жерде эле шарттар түзсө, биздин айылдын балдары аңгисе сүйлөмөк, ошол үйлөрүн гест хаус кылып, конок үй жасамак, анан гидтер болмок, анан логистика, транспорт неметмек, мейманканаларда иштемек. Ошентип биздин өзүбүздүн эле ошол жерден региондорго ушул балдардын баары иштейт эле деп мүмкүндөчү. Ошол эле Караколдун аэропортун иштетиш керек азыр. Эл аралык аэропорт кылыш керек. Эми мисалы бизде азыр туризм тармагында бизде дүйнөдө рейтингдин алдына коюп атат. Топ 10 ичине киргизип атат. Жылда биз сурабасак деле National Geographic, Business Insider журналдарына биз кирип атабыз да, эчтеке кылбайт. Биздин арабызда эң экзотикалык бир мамлекеттер бар. Ошонун катарында биз Кыргызстан өзү эле кирип калып, бизди киргизип коет да. Эми эл аралык рейтинг ушундай чыгып атат. Ошону көрүп, могу жерде көчмөндөр эл жашайт экен ушундай деп бизге келип атат азыр. Эчтеке кылбасак деле бизге келип атат. Бирок биз пайдалана албай жатабыз. Жакшы энди. Биз буну деген баягы келгисе пайдаланабыз. Бирок муну эми элестетсеңиз, эми ушул биз деген азыр бүт дүйнөнүн баары тең, бүт өнкө мамлекеттер дагы ушул туризмге кетет. Себептен эң бат өсүп аткан сектор бул туризм болуп атат дүйнөдө. Бул Жапониядагы, Америка Кошмо Штаттары баары ушуга инвестировать этип атат азырчы. Өзүңүз белгиледиңиз да, анан ушул мына ишкерчиликтеги бул үзүрлүү ишиңиз, азыркы мейманкана ишкерчилигиңиз жеке өзүңүздүн мындай таза капиталыңыз болуп эсептелеби? Ооба. Мен эми мындай бир мамлекет. Бул каражатты канча жылдар сиз чогулттуңуз деген суроо дагы жаралат. Мен бул жерде өзүм да каражатты салгам, анан 3 кредит алгам. 3 ар кайсы булактардан. Тобокелчилдик. Эмне айткандачы. 3 жагынан алгам да, 3 кредит булагы менен мына 3-жыл иштеп атабыз. Анан бирок баягы биз дагы жакшы бул пандемияга чейин да бир мындай жетишип калдык да. Мындай неметип кредиттерибизди жаап, негизги бөлүктөрүн жаап. Анан бул баягы чындыгын айтса баягы көп пландаштырып
анан мисалы биякта эмерегин өзүбүз жасайбыз, өзүбүз жасадык дегенде, терезе эшиктерди өзүбүз жасайбыз. Ошону менен алып анан мисалы бул деле ишкерчилигиңиздин бир багыты. Ошону эле бияктан колдондук. Анан мисалы башка строительный компанияга берсем, ол биякка кеткен карат экеси болмок да. Андай кылбайм, тескерчи мен өзүм берде 1 жыл мен досторум айтат, мен сен 1,5 жыл жоготуп койдук, каяктасың билбейбиз деп. Мен 1,5 жыл шул жерде өзүм начальник строительный участка болуп жүрдүм. Күнү-түнү эртең менен кетем, түн ичинде келем, шул жерде жүрдүм. Мисалы 50-100 строитель иштесе, ошолор менен күндө берде аларга урушуп, мындай жасала, тине жасала деп көргөз өзүм жүрдүм да, мен айтканда. Себептенде строительный компания берсең, экесе кетмек, алар эми өзүнүн немелеринде киргизет да. Анан ошону деген, ошентип баягы чыгымдардын баарын кыскарттым да. Кандай бир неметке баягы өзүм жасапчы дегендей. Анан ошо менен баягы ошентип чыктык да, бул ушинтип ишке. Мына сиз ийгиликтүү ишкерсиз да, бирок өзүңүздүн баягы саясатка аралашып жатышыңыздан улам суроо жаралат да. Ишкердин саясатка келишинен эмне пайда бар да? Эмне көздөгөн максатыңыз бар дегеним? Мен сиздин баягы өмүр жолуңузга мындай карап көрсөм, 26 жашыңыздан баштап эле жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна катышып баштаган экенсиз да. Жакшы изилдептирсиз да. Анан 26 жаш, андан кийинки шайлоолорго да катышып көрдүңүз. Бирок дайыма эле жеңиш сиз тарапта болбой келатат. Чарчаган жоксузбу? Мындай да, бул эми мен мындай сөзсүз мындай сөз бар го, мындай кандай каражат болобу жеңиш болсун деген мен аны менен макул эмесмин да. Сөзсүз эле жеңиш. Эгер мен мисалы только барышым керек деген болсо, башка оңой жолдору буга чейин талай эле болгон да. Мага аябай маанилүү ким менен, кандай жол менен. Маанилүү, туура. Маанилүү. Мен мага сөзсүз эле аяка барыш керек деген мен мындай немем жок да. Максат жок. Мындай биринчиден таза барыш керек, таза иштейм десеңчи. Бул эң негизги да, бул мындай өзүң мындай баалуулуктарыңды сатпай, баалуулуктарыңды сактап, өзүңдү сыйлай билишиң керек да ар дайымчы. Мен ал жака мисалы мындай барам дегендер барып атат го, тиги кандай жол менен бараткан, кандай адамдар бараткан биз көрүп атабыз. Айтор эле келиш керек деген принцип менен. Мындай тамаша иретинде деле колдонуп калдык да, алардын сөзүн айтып, кайра кайталап дегенчи, андай эмне кереги бар? Мындай айткандачы, сөз барыш керек деген башынан эле туура жол менен барыш керек да, менимчечи. Ошон үчүн баягы ошо 26 туура айтасыз, 26 жаштан башкалар билбеген маалыматты сиз так билет экенсиз. Андан кийин баягы шаардык кеңешке баягы За жизнь без барьеров менен мен негиздеген партия ошо бир жаңы, муунду, башкача ойлонгон жаштарды, билимдүү жаштарды бириктирип ошо 2012-жылы биз ал кезде аябаганда курч элеңиздер, мисалы. Анан дагы анча-мынча биз өзүбүздү токтотуп калдык. Антпесе мага койсо, ошол кезде мен анда ошондо 30 жашта болчу, мен анда такыр эле мындай кескин, радикалдуу мындай немелерге көп барчымын да, андачы. Мындай анда да ошо балдар бизде мындай кичине кармай турган балдар бар эле, алар токтотуп кой деп, анан мен макул болуп алар менен неметип ошондо биз баштаганбыз. Андан кийин За жизнь без барьеров деген реформа болду, анан азыр реформа партиясы чыгып атпайбы? Эми албетте бул менче сиз үчүн абдан чоң тажрыйба болду болуш керек. Шайлоолор өзү мындай улам бир саясатка аралашуу, жаңы чөйрө өзүңүз белгилегендей чоң тажрыйба, мектеп болду болуш керек. Анан соңку мына 7-чакырылышка жогорку кеңештин шайлоолору өткөндө сизди биз Бирбол партиясынын тизмесинен көрүп калдык да. Мени бир нерсе таң калтырды. Эмне үчүн Бирбол же саясатчы Алтынбек Сулаймановду саясатчы катары өтө жогору баалайсызбы? Жакшы суроо. Мындай болду да, биринчи сунуш былтыр күзүндө эле келген да. Бирболдон келди эле. Бирболдон келген. Бул мына күздө болду да. Бирок мурунку күздө эле биринчи сунуш келген да, Бирболдон ушундай чогуу баралы дегенчи. Мен айткам, анда мен шайлоого катышкандай планым жок, мындай азыр ниетим да жок, мен барбай эле коеюн, бирок Бирболдун мындай Алтынбек Сулаймовдун өзүнүн жасап жүргөн ишин байкап атам, туура нукта өзгөрүлүп, мындай трансформация болуп атат деп мен мындай айтып, сунушуна рахмат айтып, бирок барбайм деп айткам. Өзүм дагы иштерим бар эле, өзүм да мындай долбоорлорум бар эле, аны ошо менен алек болоюн, жаратмандуулук кылайын депчи. Деп ошондой деп айткам. Андан кийин дагы 1-2
тегерек столдордо чогуу болуп калдык. Алтынбек Сулайманов менен билим берүү тармагында реформа боюнча жакшы сунуштар, жанагы подушевое ваучерное финансированияны киргизип, ал ошону колдоп калды. Анан Ачык Асман мыйзам бар го, ошону да колдоп жүрдү, ушундайчы. Мен мындай байкап, бир жагынан мындай таң калып сүйүнүп аттым да, ушундай ушунчалык ушундай нерселерди биз айтып аткан прогрессивдүү идеялардын колдоочусу болуп түртүп жүрдү да. Аябай неме болуп, анан ошондой чогулуштар бүткөндө Алтынбек мырза да өзү айтып калчу да. Ушундай мен жаштар келсин деп атам, Мирбек давай чогуу чыгалы деп, мен болсо мен жакшы экен, ниетиң жакшы экен, рахмат деп эле мындай неметип эле кетип калчумун да. Анан кышында да бир-эки мындай чалып ушундай деп айтып калды. Акыры чечим кабыл алган экенсиз. Анан чын айтса чечимди мен могу пандемия учурунда кабыл алдым. Пандемия учурунда дагы бир жолу жолугууга чакырышты да. Пандемия мен ошо акыркыга чейин ошо пандемия учурунда карантин болуп аткан ошо чакырышты, ушундай дагы ушундай. Анан мен мындай сурадым да, эмне үчүн, кандай деп. Мен мындай көздөгөн мындай көз карашым бар, өлкө кандай болуш керек экен. Парламентаризм боюнча, адам укугу, адам эркиндиги боюнча силердин позициялар кандай? Анан эртеңки күнү десем, мындай айтканы дагы прогрессивдүү бирдей чыгып атты да, жооптору дагычы. Ошон үчүн анан кийин действительно чөйрөнү карасам, жалаң жаш прогрессивдүүлөр, мен көп жылдан бери тааныган балдар, кыздар, кесипкөй дагы тажрыйбасы дагы бар, мындай орто жашка жакындап калгандар чогулуп баштадык да. Анан кийин ошондо мындай акыркы чечимди ошондо кабыл алдым. Анан пандемия учурунда дагы көрдүм да. Негизичи сиз жакшы билесиз да, саясий партиялар дайыма акчалууларды, ишкерлерди өзүнүн катарына топтогонго аракет кылышты. Мына ошо 7-чи чакырылыштын шайлоосу өткөндө эле бир партиянын өкүлү белгиледи, алды $500 миллион чейин берип, алдыңкы тизмеге 500 миңге чейин берип, алдыңкы тизмеге кирди депчи. Сизде да ошондой болдубу? Сиз өзүңүз каражат берип кирдиңизби? Же демөөрчү эле болдуңузбу? Жок, мындай болду да. Биз мисалы мен өзүм бир участка алып иштедим да, айтканда өзүм каражатымды өзүм көтөрдүм, өзүм чыгымдарымды өзүм көтөрдүм дегендей. Анан негизги мындай күч Алтынбек Сулаймандын өзүнө эле түштү да. Ал чындыгын айтса, мен мына көрдүм, мисалы мен го мейли өзүм чыгымдарымды өзүм көтөрдүм. Мындай балдар каражат жок деле балдар болду, каражат жок деле кыздар болду. Ошолордун баарын тең өзү каржылап жүрдү. Чынын айтсачы, мындай ким аны кылат да, мындай айткандачы. Чын ниети менен ушундай чын эле алып келейин деп өзү ушундай көп аракет кылып жүрдү да. Эми жазында ошо жай менен алды менен, жай айынын алды менен кайрадан парламенттик шайлоолор өткөн турат. Дагы эле ошол бир бул аркылуу барасызбы, эгер парламенттик шайлоого келүүнү чечсеңиз? Же башка партияны да карап көрөсүзбү? Жок, эми мындай да тиги мага мындай пикирлеш, тилектеш адамдар аябай маанилүү да. Анан мисалы азыр бир болду ошондой команда болуп биз сакталып турабыз. Азырынча мүмкүн. Азырынча дагы биз мен ишенем, мындай ушундай туруктуу бир команда менен турабыз да, мындай айткандачы. Анан азыр жанагы дагы конституцияга дагы өзгөрүүлөр, анан бир мандаттуу округтар анан деп азыр кандай болуп кетет, азыр толугу менен эч ким билбейт да, мындай айткандачы. Баягы күрөшүп жүрүп атат. Бул дагы пикирлерди, мындай дагы система менен башташ керек, мындай да башташ керек деген ар кандай эки ача пикирлер бар. Анан кандай болот азыр дагы эртең күн жума сайын ситуация өзгөрүп атат. Эртең кандай болорун белгисиз. Бирок ал эми бул агал болсо да болбосо да, бирок биз азыр пикирлеш адамдар менен чогуу жүрөбүз, сүйлөшүп жүрөбүз, пландарды куруп, биз көздөгөн мындай өзгөрүүлөрдү жанагы ошол 3%га 1 миллион сомго түшүрбөдүкпү, жанагы босогон. Ошол чын айтса биздин команданын аракети болду да. Алтынбек Сулайманов ошол жерде күрөшүп жүрүп ошону кылды. Антпесе болмок эмес, ал өзгөрдү. Бул жылын айтса экиден бир ошо эң негизги эле өзгөрүү мындай бешчактар ошол эле болду азыр кылгандачы. Мындай жаңы күчтөргө, жаңы партияларга мүмкүнчүлүк түзүлүп калды азырчы. Мындай айткандачы. Чакан электораты бар, эми мындай да баягы мисалы интеллигенция, бир
прогрессивдүү программалар түшүнгөн эл аз да биздечи. Ошондой партиялар өтө тургандай шарт түзүлдү азырчы. Эгер ушул аягына чейин сакталса, бул жалгыз гана өзгөрүү болуп турат азыркы бүгүнкү күндөчү. Ошондой нерселер азыр мындай болсо, анан эми баягы азыр ошонун баарын мындай ийби келсе, бир мүмкүнчүлүктөр болсо, сөзсүз менимче шайлоого катышыш керек, эми баштаган ишти аягына чыгарыш керек да менимче. Саясаттын ашканасына аз да болсо башпактыңыз да. Анан саясатчылардын жүзү сизге жакшы тааныш болуп калдыбы? Деги эле саясатчылардын арасында мындай өзгөчө баалаганыңыз ким? Эми мындай да теги саясатты мен өзүм көп деле жактыра бербейм. Анан саясатка келдиң, саясатка бартырсың деп айтып атпайбы? Мен айтып атам, мен чын айтса саясатка баргым деле келбейт. Мен мындай өлкөнү өзгөртөйүн деп баратам да. Сиз жана суроо берип калбасыз, мындай ишкерлер саясатка барганы кандай депчи. Эгер чыныгы ишкер болсо, баягы жанагы мамлекетте иштеп, анан кийин акча топтоп, анан кийин ишкерликке барган эмес. Чыныгы өз жаратмандуулук менен мындай кошумча нарыкты жараткан ишкерлер баштан баштап өзүнө өткөн, бул деген чынын айтса мыкты адамдар. Ишкерлер сөзсүз болуш керек да. Ишкерлер бул деген ушундай оор акыбалда, шартта кичинекейден баштап жанагындай көп талаптар бар да, ошолорду аткарып, элди башкарып, мындай чоң көз карашы бар, каяка өсүп барыш керек экенди ошол системаны курган адамдар, бул мыкты адамдар да, мен ичинем. Бизде негизи эле ишкерлер бир культка чейин жеткиришибиз керек да. Себеби экономика ишкерлерден негизделет. Ишкер болбосо кайдан салык? Салык болбосо каякта мамлекет? Мамлекеттин баары ошол ишкерлердинге мындай негизделет да. Анан бул жаратман адамдар да. Чыныгы ишкерлерди айтып атам да, мен азыр айтканда чындан өзүмдөн баштап ушундай курган адамдар. Айтыңызчы, негизи азыр ушул мамлекеттик бир чечүүчү же чечим кабыл ала турган органдарда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жок эсе же өтө эле аз да. Анан ушул кенемтени биз кантип толтурсак болот? Анткени мына сиз сыяктуу абдан билимдүү, мындай жаңыча ойлоно алган, мындай заманбап ой жүгүрткөн инсандар аябай көп да, бирок аларды биз көрбөй жатпайбызбы? Эми мен мисалы меритократия үчүнмүн да. Чындыгында биз эгер бир адамдарды көргүбүз келсе, алар сөзсүз жанагындай бир кесипкөйлүк менен келиш керек да. Мен да айтпайм, мисалы айымдар болобу, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болобу, жаштар болобу, улуулар болобу, айырмасы жок. Кесипкөй эң мыктылар, анан мындай репутациясына лоо келбеген адамдар келиш керек да. Бул деген эми, бул привилегия эмес да, бул кызмат да. Бул кызмат. Ал кызматты, ал кызматкердин иши башка адамдардын, көп адамдардын жашоосуна таасир этет да. Ал таасир эткөн кызмат кылып берүүчү адамдар келиш керек бизгечи. Ана мен сөз айтпайм, ал мындай адам болгон үчүн келиш керек, же айым болгон үчүн келиш керек, же эркек болгон үчүн келиш керек, же улуу болгон, же жаш болгон. Ал чынын айтса эң көп пайда алып келе турган адам келиш керек. Анын четкий мындай критерийлер болуш керек да. Анын көз карашы болуш керек, өткөн бир тажрыйба болуш керек, сөзсүз репутациясын караш керек. Мурун каякта иштеген, не кылган, не эң мындай айтканда мыктылардын мыктылары келиш керек да. Ошондой мен ошондой меритократия үчүнмүн. Мисалы, ал бир социалдык статустун үчүн эмес. Сөз ошол мындай билимдүүлөр, сөз кандай билим алган, бэкграунду кандай, ошону карап туруп анан ошондой адамдар өсүш керек да. Ошондо мындай акыйкаттык болот да. Бирөөнүн тууганы эмес, бирөөнүн таанышы эмес, керек болсо партиялаш эмес, именно ошондойлор келсе, анан мотивация болот да. Бирок ошол эле учурда сөзүңүзгө аралжы, мисалы андай адамдардын маселелери жакшы каралбай, чечим кабыл алынбай калып атпайбы? Ошон үчүн айтканым да, мисалы. Ал мындай да, эми
туура айтасыз. Мисалы бул группада адамдардын арасында чынын айтса кесипкөйлөр бар, мыкты юристтер бар, азыр өсүп келген окуган балдар бар. Чынын айтса аларды эч ким тарткысы да келбейт, тартпайт дагы. Негизи бизде андай ишке орношуусу дагы кыйын, кадрлык саясаты да жок, мындайчы айтканда. Аны койгула, тиги бизде деген тек Гарвардты бүтүп келген балдарга эч кимге кереги жок бүгүнкү күндө. Өзүнчүлүк таппайлы кыйналып атат да, жүрөт го мына келип. Келет дагы өзүнүн ишин биякта жасайт, жасабаса кайра кетип атат. Аларды ким чакырып тартып атат аларды? Мыкты университетти бүтүп келген балдар бар. Анан келгендер таппай калып эле баягы эски обоймаларын эле алып чыгып эле кайра эле ошолор. Андай адамдар бизде аз да. Аз. Бар бирок ошолорду тарткыла да, тартыпчы. Мисалы, жана Ли Куан Ю өзүнүн китебинде жазып атат. Мен дейт, тиги бул эң мыкты университетти бүтүп келген балдарды тандап алып келип, алар жумушка коюп, анан пайда алып келгенин, канча эффективдүү иштегенин көрүп, анын арасында тандап отурчу дейт. Мындай хедхантинг деп коет. Аларга мындай айтканда охота кылып, тандап аркасынан изилдеп жүрчүбүз дейт. Кана ким бар, кана деп ушинтип ар бирөөсү менен иштеп, премьер-министр өзү ошо Ли Куан Ю өзү ушинтип жүрдүм деп өзү китебинде жазып атат да. Бизде аз-маз бар, ошолор дагы эч кимге кереги жок да бүгүнкү күндөчү. Анда Кыргызстандачы, мисалы, эмне үчүн мамлекеттик кызматтарга мыкты кадрлар келбейт деп жатпайбызбы? Анда кадрлардын таңкыстыгы жок, бизде жон гана тандай албай жатабыз. Жок, мындайчы, бул деген бул баары тең чынында ниеттен башталат да, кайсы ниет менен чакырып атат аларды. Биринчиден мындай да, аларга мүмкүнчүлүк бериш керек. Алар көп керек болсо азырынча аз айлык маянага да иштегенге даяр, бирок аларга мүмкүнчүлүк бериш керек. Чындыгын айтса, алар алган билимин, тажрыйбасын, кесипкөйлүгүн колдонгонго эркиндик бериш керек да. Антпесе алар келбейт да. Аларда айтыш керек, мынаке сен берем, мына полный сага карт-бланш жаса деп аларга ушуну берсе дагы жасайт азырынча. Бирок келечекте чын айтса биз мына айлык маянаны көтөрүшүбүз керек, сөзсүз. Антпесе чынында кесипкөйлөр келгиси келбейт да. Анан агантип көтөрөбүз. Мен мисалы акыркы 20 жылда биздин мына бюрократияда иштеген мамлекеттик кызматкерлердин саны азыр 60 миңге жетиптир. 20 жыл мурун 32 миң киши болуптур. Мына азыр 28 миңге көбөйүп, акыркы 2 жылда дагы 2 миңге көбөйт. Санын көбөйтүп атабыз. Сапаты жок. Чоң армия деп койсо. Армияны, мисалы жана айтпайбызбы, жана пандемия учурунда 600 миллион доллар карызга алдык, жардам алдык. Ошонун баары тең айлык майына кеткен да. Айлык. Бул биз убагында ошондой реформа жасабаган үчүн мамлекеттик башкаруу, ошол үчүн жанагы бар жардам бар, ошондой очойгон акча ошол жака кетип калды, баары баягы кумга кеткен суудай болуп кетти. Болду, ошо менен 10 миң табылбай калды, жок. Биз ошо жасаган жокпуз да, биз деген. Азыр мына 85 мамлекеттик комиссия, агентство, комитет, министерстволор 85 жетет. Бири-бирин кайталаган, дублирующий органдар, структуралар аябай көп бизде. Ошону кыскартышыбыз керек да. Кескин түрдө 70%га кыскартсак, эч нерсе өзгөрүлбөйт, тескерисинче жакшы болот. Калгандардын эң мыктыларын алып калып, конкурс аркылуу алардын айлыгын көтөрүп берсек, биринчиден аларга мотивация болот, кесипкөйлүгүн ошондо көргөзөт. Анан баягы ишкерлерге кол салбайт, бюджетке кол салбай, кичине мындай ошентип иштейт эле да бүгүнкү күндөчү. Сизде эгерчи азыр мисалы аткаруу бийлигине кызматка чакырса, сиз барып, иштеп, жардам бергенге даяр белеңиз, же сиз үчүн мындай кызматтын чоң кичинеси, кандай кызмат деген нерсе мааниге ээби? Мындайда биринчиден мындай бул жерде мен кайра айтып кетейин, команда аябай маанилүү да. Биз жөн эле барыш бул максат эмес, таптакыр эле. Мага ал такыр кызыксыз да. Биринчиден ким менен, анан эмне үчүн, кандай жолу менен, эмне үчүн бир мындай стратегиялык жолду аныкташыбыз керек да. Ошол маанилүү. Анан ошого ылайыктап, анан ошондой мүмкүнчүлүктү бул инструмент катары ошону аткарсак болот. Мындай өнүгүү, реформалай турган программаларды иш жүзүндө аткарсак болот. Сөзсүз. Өзүңүз багы Ички иштер академиясын бүтүргөн экенсиз. Кесибиңиз, биринчи кесибиңиз тергөөчү экен да.
Мүмкүн сизде мыкты тергөөчү чыкмак, ал кесибиңизди аркалабай калганга кээде мындай ичиңиз тыз этип ачышабы, жокпу? Жок, эч бир. Себеп дегенде мен билем да, азыр укук коргоо органдары кандай чөйрөдө, кандай акыбалда, шарттар кандай иштеп атканын мен баарын билем. Мен өзүм дагы группалаштарым дагы каякта иштеп жүргөнү да билем. 70% иштебей калган эбак эле органдарда, баары кол шилтеп кеткен. Калгандары аз айлык маяна менен иштейт, эптеп септеп, баягы өзүнүн баягы чыгышларын эптеп жаап жүрүшөт да. Карызга алып жүрөм дегендер мен угуп жүрөм да. Андай чөйрөдө мен иштегим да келбейт да. Биринчиден, экинчиден, чынын айтса, бирөөнүн мен мисалы бул ал жерде деген буйрук түшсө сен жасашың керек да. Мындай айтканда полувоенизированный приказ түшсө сен жасайсың. Мен ал бул меники эмес да. Бир гана нерсеси бул баягы тергөөчү, эмне үчүн тергөөчү? Себеп дегенде мага ошо баягы мектепте окуп жүргөндө эле ушундай мындай теоремаларды далилдеп, жанагы геометрия сабагы ушундай нерселерге өзүм мындай жакын болчумун да. Ошо тергөөчү, мен ойлойм, мен жакшы эле тергөөчү болмокмун эгер бул жакта иштесемчи. Бирок иштегим келбейт, себептен менде мындай кызыгым жок ал жердечи иштей турган. Бул тармакты укук коргоо органдарды, милицияны толугу менен реформалаш керек бул жакта дагычы. Мен билем ичинен кандай окуган. Окуу бул дейт академиядан окуп атканда эле бузула баштайт. Себептен ал жакта дагы пара берме деген бар да. Окуп атканда эле башталат. Анан мен айтып кетейин, 5 жыл бою бир да жолу сабакка туруп жооп бербеген балдар бүтүп атат ошол окуу жайды. Бир 10 эле пайыз окуйт ошол жерден, чыны. Калган баары окубайт. Бүгүнкү күндө толугу менен реформалаш керек да ал жакты. Бүт бул милициянын дегенин бул мындай престижин көтөрүш керек. Караңызчы кандай кабинеттерде иштешет. Мындай отура албайсың да ал кабинеттерде, тергөөчүлөрдүн кабинеттерде. Толугу менен түзүп мындай престижин болуш керек, техникалык базасын оңдоп бериш керек, айлык маянасын түзүш керек. Андан кийин эгер алар бир кылмыш жасаса, мыйзам бузса, андан жоопкерчиликке тартыш керек. Толугу менен жасап чыгыш керек да, өзгөртүпчү. Анан андай чөйрөгө аны өзгөртмөйүнчө ал менимче эч бир мындай пайда жок. Пайда жок. Бир аз албетте ыңгайсыз болсо кечирим сурайм. Негизи сиздин жашооңузду эгер мен мисалы мынтип карап көрсөм, баягы кырсыкка кабылганга чейин, андан кийин деп бөлүп карай турган болсок, кийинки баягы сакайып, мындай өзүңүзгө келе баштагандан кийин эмне өзгөрттү? Жан дүйнөңүздө, көз карашыңызда? Чынын айтсам, мен мындай түшүндүм да, адам баласы жашоодон айрылып калыш бат эле экенин, жашоо мөөнөтү кыска экенин түшүндүм. Анан бул жашоодо баягы бир нерсе жасап калыш керек экен, бир нерсе жаратып калыш керек экенди түшүндүм да. Убакытты текеге кетирбей, мындай негизги нерсени, негизги керектүү нерсени, маанилүү нерсени айырмалай билгенди түшүндүм да. Жөн эле убакытка кайсы кетет, анан мындай өзүмдү чыныгында жактырган нерсени менен алек болгонду үйрөндүм да. Негизги маанилүү нерсени, маанисиз нерсени айырмалай бергенди жакшы түшүндүм да. Жашоону барктай билгенди түшүндүм. Бир топ мындай өзгөрүү болду. Бирок жалпысынан мен баягы элемин да. Негизи адамдын кыялы, ой жүгүрткөнү, мен мындай өзүм бала чак кезим менен ал окуя болгонго чейин андан кийинкинин салыштырсам көп айырма жок. Баягы эле менмин. Бирок бир нерсени мындай эрте түшүнгөндү үйрөндүм да. Себептен 18 жашымда болду да ал өзгөрүүлөр. Ушул сиздеги болгон өзгөрүүлөргө мындай жардам бергенге, же болбосо сиздеги баягы оор учурлардагы стресс абалынан чыгууга ата-энеңиз көбүрөөк мындай жардам берип көмөкчү болдубу, же сиз көп окуган китептерби? Анткени мен сиздин интеллектиңизден дайым байкап калам. Мындай абдан окумал киши катары көрүп жүрөм да. Биринчиси дагы, экинчиси дагы деп айтам. Сөзсүз жакындардын, бир туугандардын, ата-энемдин, өзгөчө апамдын бул колдоосу да. Бул ал колдоосу. Ар дайым мисалы мен апам мындай шыктандырып турат да. Мисалы мен бир ой менен эгер кеңешип калсам, сөзсүз болот,
жасай бер деп турат да. Бул ата эненин балага кичинекей баланын ишеними болгону бул уже баланын жарым ийгилиги десек болот да. Баланы ишенип эле колдоп турса, бала баарын жасайт, баары колдон келет. Балам колдон келет деп турса эле бала өзүн жасайт. Ошон үчүн сөзсүз баланы жакшы көрүп, мээрим тартуулап, колдоп эле турса, бул бала ийгиликтүү болот да. Калгандары баягы билим, илимде ал дагы өздөштүрүп кетет. Негизги ар жагында ошондой бир эң маанилүү, фундаменталдуу нерселерди көргөзүп койсо, калганын бала өзү жасап алат да. Мен толук ишенем. Ошол нерселер болду. Анан айлана чөйрө негизги коомчулук деле, мисалы мен жашоомдо көп жакшы адамдарга кезиктим. Ошон үчүн мен да өзүмдү мындай милдеттүү де катары эсептейм да. Ошо мен ошо мага коом кандай колдоо көргөзсө, мен да ошондой кайтарып беришим керек. Ошо коом үчүн мен да кайтарып беришим керек да. Мен да көп мындай жакшы акыл насаат, мээрим, колдоону көрүп жүрдүм жашоомдочу, кыргыз эл менен. Ичинде адамдардан биздечи, биз аябай жакшы да, мүнөзү көп жагат. Ошону мен дагы жоопкерчиликтүү катары сезем. Ошону дагы кайтарып бергим келет. Өмүр бою ошо бир чакан кандай бир мүмкүнчүлүк болсо, ошону кайра кайтарып бергенге аракет кылып жүрөм да. Мен ойлойм, дагы көп нерселер дагы алдыда, дагы көп жакшы нерселерди жасаганга ушундай. Өзүңүздүн балдарыңызга сиз кандай тарбия бересиз? Негизи эле мындай үй бүлөдө кандай атасыз, жарыңызга кандай жолдошсуз? Анан балдарыңыздын азыркы алып аткан билимине мындай канааттанасызбы, жокпу? Балдарым мындай жеке менчик мектепте окуйт, башынан баштап эле англис тилинде окуйт да. Анан мисалы кызым былтыр жана Flex программасында өттү да. Мектепте жалгыз эле өттү өзү үчүн. Ошондой чоң, мен да сыймыктанам. Келечекте дагы илимпоз болом деп жүрөт. Уулум болсо былтыр Болгарияда математика боюнча эл аралык олимпиадада 2-чи орунду алып келди. Алар мен ошо өзүнүн эмеси менен, ийгилиги менен мага дагы бир дем берип турат да. Анан мен аларды тарбиялаганда мындай эркиндикте өстүргөнгө аракет кылам. Мен жана айткандай мындай колдоо, менин аларга болгон жардамым колдоо иретинде. Анан мындай айтканда консультация эле берем да. Өзүм алардын ою менен да эсептешесиз, э? Алардын ою эсептешмектүү, алардын ою өзү негизги нерсе болот, э? Алар чечим кабыл атканда өзүлөрү чечим кабыл алыш керек. Мен жөн гана бир чечимдин варианттарын гана эле бөлүшүп берем да. Мындай деп ойлойм, тигиндей деп ойлойм. Анан балким мындай туура болобу деп эле айтам. Акыркы чечим баары бир өзүндө болуш керек да. Анан себептен бул мен кийинки жашоого болгон бул мен мындай таасирим десем болот да. Өздөрү үйрөнүш керек азыркыга чейин. Анан эгер бир маселе көйгөй болсо, аны чече албай атса, мен ар дайым айтам, сүйлөшүү жолу менен деп. Сүйлөшүп ал. Маселе барбы, кел сүйлөшүп алалы. Кандай деп ойлойсуң? Сен кандай деп ойлойсуң? Мындай переговор жүргүзгөндү үйрөндү. Себептен өмүр бою сүйлөшүү аркылуу чечкенди үйрөнгүлө маселени. Көйгөй барбы, кел сүйлөшөлү. Кандай жол менен чечебиз? Сенин оюң кандай, менин оюм кандай? Ошону өмүр бою үйрөнүш керек да. Бул мамлекетти да курганда дагы сүйлөшүү аркылуу куруш керек. Үй бүлөнү дагы сүйлөшүү аркылуу, кийин бир жерде иштесең дагы сүйлөшүү аркылуу үйрөнгүлө деп айтам. Маселе барбы? Сага бир нерсе ыңгайсыз болуп атабы? Жөн эле жүрө бер, айт, ошону чечели деп. Анан ошол эгер балдарым да билет, эгер бир нерсе маселеси болсо, сөзсүз аргументтер даярдап алып келишет мага. Мындай болом, биринчиси мындай деп ойлойм, экинчиси мындай деп ойлойм, үчүнчүсү мындай болом десе, мен балким кээ бир нерселерге каршы болуп туруш мүмкүн. Бирок эгер мага аргументтерди, бир нече аргументтерди алып келип мени ынандырса, мен макул болом дагы. Канчанчы класс окуп калышты алар? 10-чу, анан 6-чы класс. Жакшы, кут болсун. Эми биз сизге мындай блиц суроолорду да даярдап койгонбуз, мүмкүн болсо кыска жооп берсеңиз. 5 жылдан кийин өзүңүздү кайдан көргүңүз келет? Кыргызстанда. Анан өзүм мындай өзүм жактырган иш, бир пайда сап келе турган иш, анан өзүмдүн пикирлеш, тилектеш адамдардын чөйрөсүндө көрөм. Арыла албай жүргөн жаман сапаттарыңыз барбы? Жаман сапаттарым бар го дейм. Мен анан
кээде эмоционалдуу калалам, анан бир немелер, анан кээде мындай немерээк болуп калышы мүмкүн да, мындай ачууңуз чукулбу? Ошондой да болуп кетиши мүмкүн да. Мындай Ойгонгондо жана уктаарда эмне тууралуу ойлоносуз көбүрөөк? Бул план сөзсүз бүгүнкү жасаган иштер, ойлордун бир анализи, кыскача көп эмес. Уктаарда көп ойлонсоң дагы зыян, баягы укташыңа дагычы. Уктаардасында көп ойлонбогонго аракет кылам. Мындай көбүрөөк бир нерсе көрүп же бир нерсе окугангачы. Эмнени жек көрөсүз? Сөзгө турбагандык, чыныгы мындай туруктуу, узак мөөнөттүү бир иштерден мындай тайып кеткенди жаман көрөм да. Ыйлаган учуруңуз болобу? Болот. Бирок кээде акыркы жолу билбейм, бирок кейиген учурум болот. Көп мындай болуп аткан кээ бир окуяларга чынын айтсам. Жашоодогу эң баалуу нерсе эмне сиздин түшүнүктө? Баалуу нерсе адам жашоосу го дейм. Себеп дегенде адам эгер тирүү болсо, мындай бир нерсени өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүгү болот да. Эгер адам убакыт өтүп кетсе, жашоо өтүп кетсе, айла жок, жасалбай калган иштер болушу мүмкүн. Сөзсүз бир жашоо өткөнгө чейин бир нерсени жаратып, өзүңө бир аркаңа бир так калтырап жүргөн, жакшы так калтырап жүргөн нерсени жетишип калыш керек деп ойлойм да. Сизге анда ийгилик каалайбыз, бекем ден соолук каалайбыз. Ишкерчилигиңизде дагы көптөгөн долбоорлоруңуз, жакшы тилектериңиз бар экен, анын баарын ийгиликтүү ишке ашырып алыңыз.